15-20 жылдан кейін экономика қандай болорун, бүгін біз білім беруге қандай инвестиция қылсақ ошоға байланыштуу. Мен сіздерге бір эле цифра менен түшүндүрүп берейин, билим берүү канчалык чоң инвестиция экономика экенин. Барыңыздар жакшы билесиздер, электе атактуу Гапыр Мадаминов агай бар. 250 эле окуучусу бар. 250 окуучусунун 85-и медакадемияга бюджет өткөзгөн. 85-тен 60 миңден 6 жылга эсептесеңиз 28 миллион сом. Кичинекей айылда bir аксакал 28 миллион сомду экен ондоп калды. А эгерде Мадаминов агайдай 100 агай болгондо Кыргызстанда 2 миллиард 800 миллион сом экен ондоп калмак. Мынчалык инвестиция берген Кыргызстанда тармакты билбейт экенмин. А ОРТ көрсөткүчтөрү мындай: Кыргызстанда 124, эң мыкты мектеп Сапат 168, а Мадаминов агайдын мектеби 174. Мына бир адамдын Кыргызстандагы ролу. Ошол Францияда магистратураны бүтүп келген кыргыз кыз кантип педагогиканы башкарыш керек боюнча адис экен, магистр экен. Ал Кыргызстанда кыдырса, андай метод Мадаминовда бар экен. Оразалы Сейдилхановда бар экен. Алар бүгүнкү күндүн таласта бар, Аманашвили деген. Бүгүнкү күндүн эң чоң педагогтор ушул 3 киши да. Биз тыштан үйрөнбөйлү, ушул 3 кишиден үйрөнбөйлү. Ошол методдор мага жагат. Жарыя кылып коеюн деп атам. Мурдагыдай мектептин директорлору району аким аркылуу эмес, 7 областта менин 7 коомдук башталышта кеңешчим болот. Азыр 3-өө дайындалды. Бүгүн бирөө айттым, Мадаминов агай Баткен боюнча, Оразалы Сейдилханов Ош обласы боюнча, Бектур Исаков Талас обласы боюнча, калган 7 облас боюнча. Жергиликтүү маселелер боюнча мага түз чалып турушат. Ошон үчүн бюрократаны азайта алып атабыз да. Башында баяндамаңызда айтып кеттиңиз Гапыр агай жөнүндө. Гапыр агай жөнүндө тилек каршы сиз маалыматты ошол Францияда бир окуган бир жарандан алдым деп атасыз да. Тилекке каршы ошол маалыматты мына сиздин кол астыңызда иштеген орун басарлар. Мындай так калыстык үчүн айтып койсо болмок да. Ошол Гапыр агай окуткан мектеп каякта жайгашкан? Арка айланда. Мен агай менен телефондо байланыштым, абдан жакшы билем. Китептери бүт бар. Фильминдагы мен 8 мартка карата билим берүү министрлигине бүт баарын эшитип барып, Гапыр агай жөнүндө фильмди көрсөтүп атам. Рахмат, ошону айтайын дегеним, эмес айтып атпайсызбы? Теги Британиянын, Эстониянын методикасын алып иштейбиз дейсиз. Өзү колубузда бар алтынын баркы жок болуп атат азырчы. Ошол Гапыр агай менен эле бир кабыл алып, же өзүңүзгө кеңешчи кылып аласызбы? Бир баалым алып койсоңуз, анын методикасы менен канча деген балдар азыр жогорку билимдерде окуп жүрөт. Мына бүгүнкү күндө 67 окуучу бүтүрүүчү чет мамлекетте окуп жатат да. Бүтүрүүчү 25 окуучу болсо анын 50% мынакей бюджетте окуп атат бүгүнкү күндө. КГМаны карап көрсөңүз мынакей 68тен ашкан студент окуп атат. Бул деген бир чоң жетишкендик да. Ушул эле методиканы киргизгилечи бияка мен суранычым да сиздерге. Акыл эмгек маданияты деп мына көз методикасы бар. Кыргызбач, ушуну бир көңүлгө алып, жакшыраак бир көңүл буруп койсоңуз, ушул жерден көп сиз айткан баары негиздүү. Бүгүн эле сүйлөштүк. Май айында 50 директор школду алып барып үйрөнөлү десек, жата турган жер жок экен. Май айында жок дегенде 20-30ту, августта 20-30 директор школдарды алып барып, Гапыр агайдын мектебинен биз окуудан өтөбүз. 3 күндүк, 5 күндүгү бар экен. Эгерде айыл өкмөттөр, акимдер колдоп берсе, бул курсту көбөйтөбүз. Гапыр агай аркылуу эле 2 жылда бир 100 жаңы мектеп директорун даярдай алабыз да. Чоң рахмат, ушу колдогонуңузга, бул абдан жакшы демилге. Комиссия текшерип барат, ачык сабактар болот. Комиссия келгенде мугалим башкача, комиссия жокту башкача. Балдарды жасалма даярдамай, бул балдарды 2 жүздүлүк өйрөтүп атпайсызбы? Ушуну кантип токтотобуз? Бул жанагы Гапыр агай жөнүндөгү фильмди көрдүңүз да. Эң чоң тоскоолдук директор школ, андан кийин районо, андан кийин аким, андан кийин губернатор, андан кийин элге берүү министрлиги. Өкмөткө жетелекте эле Гапыр агай жарым өмүрүн Кадам жайдан Бишкекке келгенче коротуптур. Ошо тоскоолдук мага алышыбыз керек. Ушинскийди билебиз, Сухомлинскийди билебиз, Макаренкону билебиз, бирок Мамады Байымбетовду билбейбиз, Жибек Өзбекованы билбейбиз, Бектур Исаковду билбейбиз. Гапыр Мадаминовду мына кинодон улам таанып атабыз. Сиз мына Гапыр Мадаминовду аябай суктанып мактадыңыз да, аябай мактадыңыз. Андан кийин жанагы карыздын ордуна билим деген аябай жакшы идея бул дагы. Мен ойлойм, анан жана 3 мен айтып атпайсыз, улуттук тажрыйбаны, чет элдик тажрыйба деп ошентип.
советтик тажрыйбаны алабыз деп. Ошого мен ойлойм да ушунун баарын бириктирип туруп, ошол Капыр Мадаминовду ушул билим берүү карыздын ордуна билимдин эмесиге өзүңүзгө зам кылып барсаңыз кандай болот? Мен ойлойм аябай жакшы болмок деп ойлойм да, ушуну кандай карайсыз? Агай даяр болсо мен да даярмын. Мен сизге сунушум ошону зам кылып алыңызчы. Аябай сизге мен ойлойм жардамчы болот, жакшы. Рахмат.